Күйөөсү тарабынан токмоктолуп каза болгон кош бойлуу келиндин окуясы дал ушул үйдө болгон. Өзүңүздөр көргөндөй үйдүн абалы бытыраган. Жакын туугандардын айтымында апасы да токмоктолуп, учурда келиндин апасы дагы оор абалда жатат. Ал эми маркум жерге берилди. Өзүңүздөр көргөндөй үйдүн ичинде дал ушундай сыныктарды көрүүгө болот. Идиштер сынган. Ал эми туугандардын айтымында келинди дал ушундай тактайчалар менен урган болушу мүмкүн. Себеби бул жерде такталарда кандар дагы бар. Маркум келиндин жашаган жерине барганыбызда анын кошуналары туугандарын кездештирдик. Жаш келинди жаңы эле акыркы сапарга узаттык деген жакындардын айтымында келин бир жуманын аралыгында көз жармак. Ал апасы менен жашап, жолдошуна турмушка чыккан. Күйөөсү келиндин үйүндө күн кечирип жүргөн. Сурасак жакшымын деди, но бизге жалоп кыла элек эле да, чтобы уруштууну айтпаган эле. Айтпа деп ошондой эмди ошондой айтканбы бул күйөөсү. Айтпаган үчүн бизден жашырып бул. Лекин баласы курсагында болуп калганынан бул суюнуп эмне бала төрөп калам экен деди эле. Ошого жетпеди. Олар кон болуп кеткен, девалар конуну. Күч күйөө болгон 32 жаштагы жаран буга чейин аялын жана кайненесин коркутуп жүргөнүн кошуналары байкап жүрүшкөн. Ал бул окуяны жасагандан кийин качып кеткен. Кийин кошуналарынын бирине телефон чалып, аялын катуу сабап койгонун айтып, андан кабар алып коюу керектигин билдирген. Күбөлөрдүн айтымында бул окуяны ала атайын пландаштырып жасаган. Анткени ур токмок калгандан кийин үйдүн сыртын бекитип качканга үлгүргөн. Айылдаштары анын жүрүм турумунан шек санап, келинге аны менен жашабай коюуну айтышканы менен ал буга макул болбой келген. Saat 12'den 15 ötkende eşiği açık iken ben kessem. Bunu aynada takıllattım, kattık takıllattım. Hiç kim çıkmadı. Bana eşikке yakınlaşsam eşiği tayık kompon turgan ekan, korkup ketip moyni chaqirdim. Qattiq chaqirsam moydan apasi chiqdi. Yuramasdan beli qayrilib, ömelab chiqdi. Ishtoni yechiq ekan. Pashti yalang'och ekan. Yana keyin chiqib qo'shnilarni chaqirdim. Lekin skoriga kelguncha kirmay turinglar dedim. Menga militsiyaga telefon qildim, skoriga telefon qildim, damkomga telefon qildim. Birinchi uchastkovoy keldi, keyin boshqa militsiya keldi. Kelib skori kirib 2000 TL aytdi, o'lib bo'pti bu dedi. Kamida 3-4 soat bo'lgan dedi, o'lganiga dedi. O'ltirib qochib ketgan ekan bu. Келиндин ичинде 3 килограмм салмактагы эркек жыныстуу наристе болгон. Бүгүн алар жерге берилди. Ал эми маркумдун апасы учурда шаардык оорукананын нейротравматология бөлүмүндө дарыланууда. Дарыгер Максатбек Мамыражаповдун айтымында бейтап өтө оор абалда келип түшкөн. Көбүнчө башынан жаракат алган жана денесине зыян келтирилген. Учурда абалын жакшыртуу максатында болгон медициналык жардам көрсөтүлүп жатат. Бейтапты тез медициналык жардам аркылуу алып келишкен. Алып келген убакта состояниясы абалы өтө оор болчу. Обследование полностью бизден необходимо бардык өттү. Бардык специалисттер полностью бекзира көрүштү. Азыркы мезгилде акыбалы оор, бирок стабилдүү. Маркумдун апасы 49 жашта, экинчи топтогу майып. Учурда ооруканада анын кошуналары карап кол кабыш кылышууда. Араңдан күн кечирип келген энени жарым жан кылып, өзүнүн аялын өлтүргөн жаранды укук коргоо органдары мыйзам чегинде чара көрүп, кылган кылмышына жараша жазасын алсын деген талаптарын коюп жатышат. Апасын томография кылыш керек экен, кусутат. Ошону апасын томография кылдырып келгенге келдик больницага. Апасы да оор абалда. Катуу чара көрүшүнү сурайбыз биз бул баланы, кимдигин тактап билип, катуу чара көрүшүнү суранабыз. Ош шаардык милициясынын берген маалыматы боюнча кылмышка шектүү Бишкек шаарынан кармалды. Окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине киши өлтүрүү беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Учурда тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Тергөөнүн жүрүшүндө дагы биз бул вакыттын иликтөө учурундағы асылган жаңы жагдайлар боюнча биз массалык маалымат каражаттарына элге кабар берип турабыз. Белгилеп кетүүчү нерсе, ошол жердеги күбөлөрдүн көрсөтмөсүнө караганда келиндин ай күнү жетип калган, 7 айлык боюнда бар деп маалымат берип атышат. Келиндин өзүн дагы, апасын дагы ушу токмок калгандыгы тууралуу ушу бизге көрсөтмөлөр берилип атат. Мындай окуялардын коомчулукка ачыкталбай калганы миңдеп саналат. Кризистик борборго кайрылган аялдардын көпчүлүгү үй бүлөлүк зомбулукка кабылат. Жылдан жылга аялдардын мындай кордукка кабылып жатканы эки эселеп көбөйүүдө. Түшүнбөстүктүн айынан чыр чыкса, көпчүлүк учурда турмуш шарттын тартыштыгынан улам мындай окуялар катталышы мүмкүн. Мунун алдын алуу үчүн ур токмок жасагандарга жазаны күчөтүү керек дешет. Ошо кордуктун чеңгелинен чыгып кеткен аялдарды биз убактылуу
ошол ситуациядан жан дүйнөсү жабыркаган ситуациядан чыгарып жакындарына алып барып кошконго аракет кылабыз. Бул жерде сөзсүз түрдө күйөөнүн үй бүлө мүчөлөрүнүн абдан чоң күнөөсү бар. Быйыл жыл башынан бери үй бүлөлүк зомбулуктан улам ажал тапкан аялдардын окуясы коомчулуктун үрөйүн учурган. Январь айында эле Ички иштер министрлиги аялдарды өлгүчө сабап, аларга атайлап өрт коюу болгон бир нече факты тууралуу кабарлаган. Ички иштер министрлигинин 2020 жылдын 1-кварталында эле үй бүлөлүк зомбулуктун саны өткөн жылдын ушул эле мезгилине салыштырмалуу 65%га көбөйгөнүн билдирген. Үй бүлөдөгү зомбулуктан 7 аял каза болгон. Мимоза Жаныбек кызы, Айбек Үсөнұлы, Ынтымақ.